Бүгүн 3 декабрда президенттикке талапкерлер канча кол топтолгону боюнча маалымат берүүчү акыркы күн. Азыркы саатка карата кол топтолгондордун катарын Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров толуктады. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, Адахан Мадумаров 39.856 кол топтогон. Мыйзамга ылайык бүгүн саат 23:59 чейин президенттикке талапкерлер 30 миңден кем эмес, 60 миңден көп эмес кол чогултуп БШКга тапшырышы керек. БШКнын кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу тобу берилген кол тамгалардын аныктыгын текшерүүнү 8 календардык күндө жүзөгө ашырат. Дагы 4 талапкер президенттик шайлоого катышуудан баш тартып, документтерин артка кайтарып алды. Талапкерлер Жамылбек Камчиев, Адилет Маматов, Азамат Эсенбеков, Бактыбек Жумагулов БШКга берген арызын кайтарып алды. Учурда президенттик шайлоого катыша турган 37 талапкер калды. Президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январында өтөт. Мелис Мырзахматовду саунадан Садыр Жапаров сабап салганы анык. Садыр Жапаров 2010 жылдан кийин саунадан Мелис Мырзахматов менен чатакташып, сабап салган. Биздин ынанымдуу булактарыбыз билдиргендей, Мелис андагы ата журтчулардын ана башы Мыктыбек Абдылдаевка асыла берип, Садырдын эскертүүсүн укпаган соң аягында муш жеп, жерге жатып калганын тастыкташты. Кийин дал ушул тепкини Ахматбек Элдибеков да көргөнүн ишенимдүү булактар айтышууда. Дал ушул мушташка Садыр Жапаровдун жакындары күбө болушкан. Кеп кезеги дагы уланат. Маалымат булагы Арыва Кейжи сайты. Садыр Жапаровду саясатчы катары тааныбай турганын айткан Абдил Сегизбаев катуу кетти. Азыркы бийликке болушунча каршылык көрсөтүп, аягына чейин күрөшөрүн билдирүүдө. Биздин маалыматтар боюнча ал катаал билдирүүлөр менен чыгып отуруп, соңунда батыштан баш байнек алып кетүүгө кызыктар экени айтылды. Эске салсак, УКМКнын экс-төрагасы буга чейин бир канча саясий куугунтуктарды кылганы менен белгилүү. Ал ошол жоопкерчиликтен кутулуу үчүн да качууга кызыктар окшойт. Булак Арыва Кейжи. Бүгүн 3 декабрда пенсионер Шарабидин Эрмеков менен Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчиси Эдил Байсаловдун ортосунда чыр чыкты. Окуя конституциялык түзүлүштүн негиздери секциясынын отурумунда болгон. Конституцияны өзгөртүү боюнча сунуштарын айтуу үчүн Нарын шаарынан келген пенсионер Шарабидин Эрмековдун пикиринде элчинин конституциянын жаңы редакциясына өзгөртүү киргизүүгө укугу жок. Байсалов деген дагы отурат деп эл айтып жатат. Байсалов деген балебиз жок. Бар, Текебаевдарга барып кошомат кыл. Сен ошолордун кишисисиң, деди Шарабидин Эрмеков. Эдил Байсалов сүйлөп баштаганда анын сөзүн Шарабидин Эрмеков бөлүп, сени мурда эле атыш керек болчу. Оозуңду жарып, таяк менен башыңды жарып, айдап чыгам деп коркутуп тилдеди. Эй, оозуңду карап сүйлө, атаңдын башы, деп Байсалов жооп кайтарып, ал дагы тилдеди. Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү пенсионерден жекеликке өтпөнү суранып, тараптарды тынчтандырууга аракет кылышты. Жектебеген эмес, телевизордон эл айтып атат. Байсалов деген эме дагы отурат деп. Байсалов дегенде балябыз жок, бар кошомат кыл, Текебаевдарга бар, ошолорго ошол. Сен ошолордун кишисиң. Жүрөп атып болду. Жондук ошойт болду. Соттоду кандай? Аны менен атууга кетириш керек болчу. Азыр болсо сот аны чыгып сени да унатыш керек болчу. Сен оозуңа карап сүйлө, оозуңа карап сүйлө. Сен мага эмне? Оозуңдун тагынан башын жарып айдап чыгып. Сволочь, энд марын айын кетирген сенсиң. Атаңдын башы. Башчан, Чыкпа жерден. чык. Сен эмне кыласың? Сапалыңды менен. Оозуң басын. Башкаруу формасын аныктаган мыйзам долбоору регламентти бузуу менен оорларча каралып жатат. Мындай пикирин депутат Жанар Акаев парламенттин 3 декабрдагы жыйынында айтты. Ал өлкөдөгү башкаруу формасын аныктай турган ири мыйзам долбоору комитетте да, жалпы жыйында да бир күндө каралганын сындады.
Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер боюнча комитетинин төрага орун басары депутат Нурбек Сыдыгалиев буга жооп кылып, референдум тууралуу мыйзам долбоору комитетке 30 ноябрда келип түшкөнүн айтты. Жыйынга чогулууга кворум болгон эмес, бирок сурамжылоо иретинде чечим кабыл алынган. Депутат Жанар Акаев регламент одоно бузулганын айтып, бардык аракет шашылыш болуп жатканын сындады. Комитеттер талкуулап, регламентти сактап карасак болмок. Биз ууруларча карап жатабыз, жашынып, бекинип, авторлорун таппай, президенттин өкүлү, конституциялык кеңешмени көрсөңүз, мамлекеттин келечегин түптөш үчүн кандай адамдар чогулуп алган? Биз депутаттар өлкөнү Түркмөнстандын жолуна өтө тездик менен салып берип жатабыз. Абдан өкүнүштүү. Кийинчерээк бул демилгеге өкүнөсүңөр, деди Акаев. Сооронбай Жээнбековго жакын адамдар экс-президент учурда канча айлык маяна алып жатканын айтып беришти. Бул тууралуу Кыргызстандын ММК булактары жазып чыгышты. Буга чейин Каржы министрлиги экс-президенттин керектөөсүнө 296 миң сом бөлүнгөнүн билдирген. Жээнбековго жакын адамдар президент жана өкмөттүн иш башкармалыгынын маалыматына шилтеме берүү менен экс-президент отставкага кеткенге чейин бардык төлөмдөрдү кошкондо айына 66.200 сом эмгек акы алып келгенин айтышты. Экс-президенттин статусу жөнүндө мыйзамга ылайык Жээнбеков отставкага кеткенден кийин ага ай сайын мурдагы маянасынын 75% төлөнүп берилиши керек. Бул 49.650 сомду түзөт. Октябрь айында бардык социалдык төлөмдөр кармалып калгандан кийин Жээнбековго 27.082 сом эмгек акы берилген. Ал эми ноябрда 49.650 сом төлөндү. Декабрь айында дагы 49.650 сом берилет. Садыр Жапаров дагы бир кудасына чоң кызмат берди. 2020 жылдын 21 октябрында президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Турусбек Түмөнбаевди мамлекеттик каттоо кызматына караштуу Унаа мамлекеттик ишканасынын директору кылып тайындаган. Буга чейин факт-чек KG Түмөнбаев Жапаровго куда болорун тастыктаган эле. Көрсө 21 октябрда Садыр Жапаров бир эле кудасын чоң кызматка алып келбептир. Ал дагы бир токтоо менен мамлекеттик миграция кызматынын жетекчилигине Каймазаров Таштанбек Тураровичти дайындаган. БШКнын маалыматына ылайык, Таштанбек Каймазаров парламенттик шайлоого Мекенчил партиясынан аттанган. Өкмөттүн сайтындагы маалыматка ылайык, Таштанбек Каймазаров 1966 жылы 25 июлда Талас облусунда туулган. Ал Кыргыз мамлекеттик диний тарбия институтунун мугалим адистиги жана Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин юрист укук таануучу адистиги боюнча билим алган. Булак факт-чек KG. Бүгүн 3 декабрга караган түнү Бишкектеги Айчүрөк дүкөнүнүн жанында массалык мушташ чыгып 15 киши кармалган. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматы билдирди. 3 декабрга караган түнү саат 2:30да 102 кызматына ЦУМдун жанында массалык мушташ тууралуу кабар түшкөн. Жерине кайгылуу милициясынын бир экипажы жөнөтүлгөн. Бирок кишинин көптүгүнө байланыштуу дагы экөө жиберилген деп айтылат маалыматта. Мушташ токтотулуп, 15 адам Свердлов райондук милициясына алып келинген. Бүгүн 3 декабрда Жалал Абад шаарына мэр болуп шайланган Эрнис Ормоков Россия Федерациясынын жарандыгын алганы боюнча кептер айтыла баштады. Бул маалымат боюнча аймактык кабарчы кала башчынын пикирин укту. 28 шаар депутатынын колдоосуна татыган Эрнис Ормоков Россия Федерациясында мигрант болуп иштегенин, алган жарандыгын 2010 жылдары тапшырганын билдирди. Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Жусупбек Бейшенбаев кала башчысынын бүт документтери талапка жооп берерин, ички паспортун тапшырганын айтты. Маалымат булагы Турмуш KG. Биз 19 ноябрь 2020 жылы БШКнын чечимине келген. Жалал Абад шаарынын бийлик кызматына дайындоо боюнча 3 декабрда 2020 шайлоо дайындалган күн эсептелген. Ошондон 25 ноябрга чейин талапкер документин кабыл алдык. БШКнын составы. Андан кийин 28-нде катталуу боюнча регистрациянын чечим чыгардык. Андан кийин бул суроонуш боюнча эч кандай
жүйелі жоқ. Бізге тапшырылған ошол 52-ші консулдығымыздың 52-ші 43-ші статьялар негізінде артық атқарылып талаптар боюнча берилет. Ормак фермесин ошол документтер так жана кыргыз паспорт нички ID карта, кыргыз биометрикалык паспорт кабыл алынганбыз. Башка эч кандай маалымат жок. Мен өз учурунда ошо Россия Федерациясында мигрант болуп иштегенмин. Ал үчүн бирок андан баш тартып, кыргыз мамлекетине, кыргыз элине иштеп берейин деген ниетте бүгүнкү күнгө чейин иштеп атам. Ал учур 2010-жылдары болгон, баш тартканбыз. 2010 алгансыз да? Жок, 2010 алган эмесмин, 2004-2005 алганбыз. Андан кийин баш тарткансыз, 2010. 2010-да баш тартканбыз. Буга себеп кайрадан баш тартууга. Ошол учурда кош жарандуулук деген нерсе бар эле да. Иной гражданство, кош жарандуулук иной гражданство деген бар да. Анан кийин биз буну тапшырбаса, баягы паспорт столда иштеди, кийин шаһар кеңешинин төрагасы, жогорку кеңеште депутаты бул чыгып калат эле да. Эртеден кеч чыгып калат эле. Бул өз мыйзамга туура келбейт. Ошон үчүн баардыгын тазалап, анан ушу кыргыз мамлекетинин жарандыгын алып, ушу кыргыз мамлекетине кызмат кылып берели.